Bir суроо берейин. Баягы сиз Кыргызстандын батырлары, Кыргызстанга көп, Кыргызстан баарына эле таанымал Манас Ниязов, Кыяз Ниязовдун апасы. Бир суроо. Ушундай батырларды тарбиялоо, ушундай батырларды өстүрүүнүн сыры эмнеде? Sırrı. Birinciden Allah'ın bergen ümmeti bizge. Maşallah. Ekinçiden ananı to'g'ri tarbiya berip, den sog'lig'ini yaxshi qarab, o'shaga kichinekaydan uyretip. Кичинекейинен эмнени үйрөтү? Kichinekaydan shu to'g'ri жүрүп, bilemen ушпай талашпай, спортқа машықтырып, Maşallah. Орытпастан, сырқатпастан, кичкенесин ооруп больницага жаткан эмес. Кичинесинен ден соолугун жакшы карап, мактаса ушундай батыр деп ойлойм. Maşallah. Бул сиздер үй бүлөңүз менен баягы улакка кызыккансыздарбы? Баягы мурун ата бабалар дагы. Maşallah. Мен атам улакчы болгон, кайнатам да улакчы болгон. Анан кийин ушу байым улакчы болду. Maşallah. Анан кийин ушу Кудайым 5 баланы бериптир, ушулар улакчы. Өзүм да кызыгмайга түшүп. 5 балаңыз баары тең улакчы, Баары тең улакчы. Алла. Maşallah. Өзүм да кызыгмайга түшүп жүргөм. Кыязым колунда экенде кызыгмайга түшкөм. Алла. Бул биз апа кыз кумайларды көп көрбөй калдык да. Бул кыз кумайдын бир аз ошол оюн жөнүндө айтып берсеңиз. Кызыгмай дейм ошо күлүк ат болуш керек аркасындагы. Бул ошо кыз отурат атка, Кызы бар. Аркасындагы да күлүк ат болот. Ошого атка ыкчам окутуруп, атты баягы жакшы башкарып, өзүнүн эмесин милдетин атып. Баягы жигиттен качат да. Жигиттен качат. Бул ошо мааниси эмнеде турат? Качкандан эмне? Мааниси эми ошо кыз Жеткирбеш керек, а? жеткирбеш керек. Жетип калса эмне болот? Жетип калса да уят болот экен билбейм. Сиз жеткирчү белеңиз же? Жеткирчү. Вообще жеткир. Машалла. Кыздарым да кызыгмайга түшүп жүргөн, 2 кызым бар. Машалла. Бул өзү баягы кыргыздар айтат го, төрөлгөндө ат менен жүрөт, өлгөндө да ат менен өлөт дейт го, машалла. Алла. Эзелтеден биздин элибизде ушундай баатыр тарбиялагандарды, баатыр тарбиялаган энелердин сый урматын жогору койгон. Ошол бул жерде биздин арабызда ушундай кыргыздын желегин дүйнөгө тааныткан, ушундай үй бүлөсүндө ушундай 5 жылдыз болгон баатырды тарбиялаган ушул жерде Айшенебиз отурат. Ат үстүндө жүрүп Кыргызстанды дүйнөгө таанытып атат. Бул дагы болсо иншалла ушул апабыздын кайраттуулугу, апабыздын ушундай тарбиясы, Айша атабыздын берген тарбиясы, ошонун бүгүнкү күндө мен ойлойм, ошолордун жемишин мына уулдар берип атат. Апа, келиңиз. Мына ушул батырларды тарбиялаган апа, намаз окуганда дуа кылып, эме туруңуздар, аз бир белек, бирок бул эң бир жашоого керек. Кыргызстаныбызга Кудайым оомат берсин, абыр берсин, бөөдө кырсыктан сактасын, корбайды ооматтан сактасын, бала чакан жакшы күнүн көрүп, жакшы күндөрдө ушундай жакшы амал кылып жүрүшүп, адамдарды жакшы амалдарга алып келген жүрүп силерге насип кылсын. Рахмат болом, өмүрүңөр узун болсун, өркүндөр жайык болсун. Келечегиңерге мартабаңар болсун. Рахмат болом. Кыяз байке, бул мындай учурлар сизде көп болсо керек, бирок сиздин өмүрүңүздөгү мындай эң бир таасирдүү, бир өзгөчө, жүрөгүңүздө бир так калтырган, таң калыштуу бир күн менен бир бөлүшүп кетсеңиз. Улак тармагынан эле айтайынбы? Боло берет, улактан болсо деле. Ошол мен улакта жүрүп, эки жакта иштеп жүрүп, мисалы. Эненин жүрөгү боюнча айтайын, башкача экен да, эненин жүрөгүчү. Манас иним Алато деген командада ойноп калды бир. Мен Достук деген командада ойноп. Баткенде оюн болуп атат. Анан эмеде ойноп калдык да. Экөөбүз бир ойноп калдык. Противник болуп. Противник ойноп калдык да, анан кийин кечинде үйгө бардык экөөбүз чогучу. Чогуу үйгө бардык дагы. Апам отургузуп алып экөөбүз айтып атат. Менин атым күлүгүрөөк болчу да. Манас улакталат. Мен сразу тосуп калам. Тосуп, булагын салдырбай ошентип атсам, мен спортто агайыны болбойсуң да, спорт. Анан кийин апам урушту экөөбүздүчү.
неге сен именно манас улак алганда эле сен барып тоса каласың деп. Машалла. Анан ошондой дейм. Улакты алгандан кийин тосуш керек. Канчалаган убакыт кетти, утабыз деп команда менен ошентип жүрөбүз. Десем эме дейт. Кыскасы манас чыкканда поляга сен чыкпай тур дейт. Сен чыкканда манас чыкпай турсун дейт. Алла. Ошону карачы эненин жүрөгү башкача экен да. Бирок бул нерсе эми жөнөкөй адамдар байкабасы керек бул нерсени. Апа эле да, машалла. Алла разы болсун. Машалла. Сага да рахмат.